Кайсы үйдө зикир кылынса, ошол үй немен толот экен? Периште менен толот. Аллахтын башкача жардамы келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кабырдын азабынан зикирден өткөн куткаруучу амал жок деген. Кабыр азабынан не дедим? Зикирден өткөн куткаруучу амал. Зикирде азыркы бардыгы зикир келет. Салават дагы зикирге кирет. Истигфар, астагфируллах, атуб илейх бул дагы зикирге кирет. Себеп дегенде, беркилер го түшүнүктүү эле. Субханаллах, Аллахтын атын атап атасыз. Альхамдулилlah, Аллахтын атын атап атасыз. Ла илаха иллаллах, Аллахтын атын атап атасыз. Аллаху акбар деп. Ла хаула ва ла куввата илля билля деп атасыз. Салаваткач Аллахумма солли, Аллах тааланын атын атап атасыз. Истигфардач астагфируллах, Аллахтын атын атап атасыз. Ким кайча Аллахтын атын атасаңыз, зикирге кирет да. Эми ушунун бардыгы тилге байланыштуу. Неге байланыштуу экен? Тил менен зикир. Зикир эки түргө бөлүнөт. Бир ушу зикир болот, бирок bundan да күчтүү зикир бар, айтайынбы? Канча көрөсүңөр? Тамаша. Bundan да күчтүү зикир, абзел зикир, күнөө кылайын деген учурда Аллахны эстеп таштап койгон да. Эм ушактайын деп атты эле, Аллахны эстеди, Аллах угуп атат. Кайчы. Күнөө кылайын деген учурда Аллахны эстеп туруп, ошодон кайтып берген алымдар жазышкан. Бул эң абзел зикир ушу деген. Себеп дегенде күнөөчү сизге мага күн сайын эме шайтан сунуштайт. Күн сайын шайтандын иши ошол. Арам ояп келет, жаман күмөн алып келет, жылаңачтарды алып келет, уурлукту сунуштайт, арам оокатты сунуштайт. Бул шайтандын иши ошол. Бул өлгөнгө чейин ушундай болот. Сиз ойлобоң. Ал уктап калды же жоголуп кетти деп андай болбойт. Ошо күнөө кылайын деген учурда Аллахны эстеп туруп таштап койсо, эң абзел зикир деген. А бирок ошого жардам мына берет. Ошого жардам кайсы берет экен? Мына болу. Ким эрте менен кечинде зикирди таштабай кылып жүрсө, ошого иншаалла күч кубат, заряд түшү берет. Жөндөн жөн эле аркага кайтыш оңой эмес таксыр. Күнөө кылатын учурда аркага ташташ оңой эмес. Ошон үчүн иншалла көп зикир кылайлы. Куранда Алла таала айтып койгон: "Я аyyuhallazina amanu zkurullaha zikran katira." Эй имандуулар, силер Алла тааланы көп эстеңиздер деп Куранда Алла буйрук берген.